Сот тутумуну материалдык техникалык жактан камсыздоону жогорулатуу жана сот адилеттигин сапаттуу жүзөгө ашыруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү бул сот реформасынын багыттарынын бири болуп саналат. Бүгүнкү күндө мамлекет башчысы тарабынан сотторго өзгөчө көңүл бурулуп, ротацияланып барган судьяларды турак жай менен камсыз кылуу боюнча алгылыктуу иштер башталды. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ушул жылдын май айында соттордо жүргүзүлгөн ротациядан кийин жергиликтүү сотторду кыдырып, имараттардын бүгүнкү абалы менен таанышып чыккан. Иш бөлмөлөрдүн жетишсиздиги, судьялар менен аппарат кызматкерлеринин бир бөлмөдө тыгылып отурушу, архив көйгөйү, имараттардын эскилиги жана жараксыздыгы сыяктуу бир катар маселелер көтөрүлгөн болчу. Мисалы, Жалал Абад облусундагы Каракөл шаардык сотунун имаратынын кейиштүү абалы, шыптардан суулардын агышы жана иш бөлмөлөрдүн нымдуулугу анда иштегендерге шарттын такыр жоктугун көрсөттү. Ал тургай сот отуруму өтүп жаткан учурларда төбөсү басып калчу абалда болчу. Жеринен барып көргөн Замирбек Базарбеков тезинен аталган соттун көйгөйүн чечүү туурасында жана тийиштүү имарат караштыруу жагын Каракөл шаарынын мэри Талайбек Конкобаевга тапшырган. Каракөл шаарынын мэри тарабынан Каракөл шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын имараты сунушталып, аталган имарат сот департаментинин Жалал Абад областык башкармалыгына, Каракөл шаардык мэриясы жана Каракөл шаардык кеңешинин депутаттары тарабынан 2022 жылдын 24 октябрында өткөрүлүп берилген. Учурда сот имараттын капиталдык оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү маселеси чечилүүдө. Жакын арада аталган соттун жамааты жаңы имаратка көчүп кирүү алдында турушат. Замирбек Базарбековдун аймактарга болгон иш сапарында соттордун көбү эски жана шарты жок имараттарда иштеп жаткандыгын көргөн. Мисалы, Ош облусунун Кара Суу райондук сотунда иш бөлмөлөрү менен сот отурум залдары жетишсиз болуп, сот кызматкерлерине ыңгайсыздыктар жаралып, атүгүл күндүн ысык жана суугуна карабай контейнерлерде иштеп жаткан кызматкерлерди көрүп, бул жерге тезинен жаңы имарат куруу керек экендигин айтып, ишти тездетүүнү талап кылган. Атайын бөлүнүп берилген жер тилкесин дагы барып көрүп келген. 2022 жылдын октябрь айында тендер жарыяланып, 6 курулуш ишканалары катышып, жыйынтыгында жеңүүчүсү аныкталып, декабрь айынын башында Замирбек Базарбеков Кара Суу райондук сотунун административдик имаратын куруу үчүн капсула салып келди. Бисмилла, мына капсула, Мындан тышкары өлкө башчысынын колдоосу менен аймактардагы судьяларга турак жай куруп берүү демилгеси четинен ишке аша баштады. Ысык Көл облусунун түп районунда алгачкылардан болуп турак жайлар курула баштагандыгы белгилүү. Мындай турак жайлар эми башка аймактардагы четинен курула баштайт. Жогорку соттун төрагасынын айтымында негизги максат адилет, ачык, калыс, көз карандысыз жана жоопкерчиликтүү сот бийлигин түзүү жана бул үчүн бардык аракеттер көрүлүшү керек. Негизги максат оңдоп түзөө десе эле актап сырдоо эмес, сот имаратынын ишин алып барууга ыңгайлаштырылып, эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү. Бул багытта учурда Ысык Көл облусу жана Жалал Абад облустарында 2 чоң адилет үйүнүн курулушу иштери аяктап, жакын арада салтанаттуу ачылышы күтүлүп жатат. Жалпы аянты 7920 чарчы метр болгон 5 кабаттуу Ысык Көл облусундагы адилет үйү жогорку сотко караштуу сот департаментинин облустук башкармалыгынын балансына өткөрүлүп, 2021 жылдын сентябрь айында аталган имаратта капиталдык ремонт башталган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алдындагы сот департаменти быйыл Жалал Абад облусунда жана Көл облусундагы адилет үйлөрүн реконструкциялоо жана капиталдык оңдоп түзөөлөрүн аяктап жатабыз. Ал имараттардын аянты 6000 чарчы метрден ашык. Ал имараттарга биздин жарандардын ыңгайлуу болушуна областтык жана шаардык жана административдик соттору жайгашат. Бул имараттардын аяктап бүтүшүнө чоң салымы ушу жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевич Базарбековдун салымы бар. Анткени көп кыйынчылыктар менен жолукканбыз. Ошону чечишкенге аябай жардам берди. Ушундай эле адилет үйү Жалал Абад облусуна дагы пайдаланууга берилгени жатат. Жалал Абад облустук, Жалал Абад шаардык, Жалал Абад облусунун административдик соттору жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Жалал Абад облустук башкармалыгы, Жалал Абад шаардык жана Сузак райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрү жана ошондой эле Жалал Абад аймактык сот приставдар кызмат бөлүмү жайгаштырылып, аны менен бирге аймактагы калп үчүн жагымдуу шарттар түзүлмөкчү. Мындан тышкары судьялар менен аппарат кызматкерлери үчүн кызматтык үйлөрдү
куруу иштери дагы колго алынып, 2023-жылы соттордун иштөө шартын мындан ары дагы жакшыртуу багытында алгылыктуу иштер улантылмакчы.